Саламатсыздар, урматтуу коллегалар, Конституциялык кеңеш менен мүчөлөрү. Биринчиден, комитетте каралат деп атканда тактоо киргизип койсок, өзгөртүүгө мүмкүн эмес текстти. Ошондуктан каттоого чейин бардык өзгөртүүлөрдү ошол демилгечилер кабыл алышы керек. Буну биз тактап алсак. Экинчиден, кечээ менин колум менен дагы акыйкатчыга кат кетти. Венециялык комиссиянын анализин оюн алыш үчүн кат кетти. Аны тарых үчүн биз алып коюшубуз керек. Ушул баш мыйзам кандай жазылган, алардын анализи керек. Мен козгой турган маселе, импичмент маселеси боюнча дагы Евгения Григорьевна айтты. Импичмент деп жазылган, сиз айткан биринчи бөлүгүн айттыңыз, бирок экинчи бөлүгү импичмент жасоо такыр мүмкүн эмес да. Биринчиден, депутаттардын жарымы макул болуш керек, 45. Экинчиден, башкы прокуратура менен Конституциялык соттун заключенияси керек. Бул такыр эле мүмкүн эмес. Мындай шартты алганда, биздин реалдуулукту алганда, эгерде биз жанагы баланс сил деп атабыз, мына президентке кандай полномочия берилип атат, жогорку кеңешке деп, импичмент маселеси такыр мүмкүн эмес. Эгерде биз заключение ала турган болсок, ошого токтоп коелу дегенбиз. Анан өз алдынча башкаруу системасы такыр талкаланып калганда, эгерде биз айыл өкмөттөрдү назначение кылсак, дайындасак, аларды шайлоо деген сөз алынып калган, аны билесиздер. Анда өз алдынча башкаруу системасы эмес андачы. Карап чыгыш керек. Анда айылдык кеңештердин функциялары эмне болот? Айылдык кеңештердин функциялары, депутаттар эмне үчүн шайланышы керек? Алар кандай кызматты аткарат? Ошол маселеге да көңүл бургум келет. Анан демилге кылуу, Иса Шыңкулович айтып кетти. Демилге, мисалы үчүн 10 000 адам демилгелейт мыйзам долбоорун. Жанагы сот менен прокуратура демилгелегенде бул ведомстволук кызыкчылыктар болот. Ишенип коюңуздар. Ал жерде сиздер айтып атасыздар, анализ бар, бирок ведомство өзүнүн, министрлик, ошол ведомство, ошол структура өзүнүн кызыкчылыгы үчүн ошол мыйзамдарды демилгелеп калат. Бул эгерде биз курултайга, элдик курултайга да берип атсак, анда элдик курултайдын маңызы бул жерде жазылып турат: совещательный, наблюдательный орган. А как они могут инициировать, если 10 000 адам, элдин кызыкчылыгы 10 000 адам инициатор боло алат? А бул жерде жогорку кеңеш болуп атат, мыйзамдардын таймашы болот деп атасыз. Менин тажрыйбамды айтып кетейин. Мыйзамдардын таймашы эмес, спам болот, мыйзамдардын спамы болот да. Биз ушуга чейин да айтып келебиз, мыйзамдар сапаттуу жазылат деп атпайсызбы? Андай эмес. Мыйзамдарды ким көп жазса, үтүрүн алмаштырып эле, кимдин кызыкчылыгы, ар бир топтун бир кызыкчылыгы келип эле, бул жактан элдик курултайдан анда демилгелешет мыйзамды. Жогорку кеңешке нагрузка болот, мыйзамдардын сапаты өтө түшүп кетет. Ошондуктан мурдагыдай эле калыш керек. Мисалы үчүн 10 000 адам эл демилгелей алат. Жогорку кеңеш эл тарабынан шайланып келген. Элдик курултай боюнча абдан көп талкуу болду. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Эмнеге керек? Эл тарабынан шайланып келбегенден кийин жогорку кеңеш экөө эмне иш кылат? Карама-каршылыктар кандай жоюлат? Анда жогорку кеңештин эмне кереги бар, же элдик курултайдын эмне кереги бар? Эгерде жогорку кеңеш эл тарабынан шайланып келе жаткандан кийин контролдук функцияларды жогорку кеңеш күчтүү болуш керек. Негизи менин пикиримде жогорку кеңештин депутаттарынын санын деле кыскартуунун кереги жок болчу. Саны кыскарган сайын ошол парламентти алсыздандырып, сатып алып кандайдыр бир кворум аз эле адам келип калат. Кворум биз көрдүк, мына октябрь окуяларында кворум абдан маанилүү. Эгерде башка пикир болсо, кворум болбой калса, ал маселе чечилбейт. А эгерде депутаттар аз болсо, кворум тез эле бир олигарх барат дагы сатып алат депутаттарды, кворумду чогултат, 90 депутатты. Ал оңой болуп калат. Жогорку кеңешти сатып алуу, кандайдыр бир чечимдерди, мындай мамлекеттин тагдырын чечип аткан чечимдерди кабыл алуу өтө оңой болуп калат. Ошондуктан эми бул менин пикирим, азыр жогорку кеңеште биз демилгечи болуп атабыз. Мына Алтынбек Сулайманов тарабынан дагы преференциалдык деп. Преференциалдык деген ошол эле мажоритардык дегенди түшүндүрөт. Ошол ичинде партиялар сакталат дагы, анын ичиндеги адамга добуш берет. Кеп ошондо элдин наразычылыгы эмнеден чыккан? Биз партия лидерлери чечпестен биз чечели, адамдарга добуш берели деп айткан. Преференциалдык добуш берүү сакталсын, мажоритардык жок болсун дегенге бул менин пикирим. Ошондой сунуш кабыл алынса жакшы болмок. Себеби дегенде преференциалдык дагы бул ушул мажоритардык дегенди түшүндүрөт. Эмне себептен мажоритардыкка биз каршыбыз? Биз айтып атабыз, акчалуу, криминал, күчтүү, аял эмес, жаш эмес, акчасы жок эмес, сиздерге окшогон окумуштуулар эмес, ал адамдар депутаттыкка өтпөйт.
мажоритардык менен ошол региондо жашаган эң бай, акчалуу, туугандары көп адам келип калат. 20 секунд. Рахмат. Ушул нерселерди эске алып койсоңуздар, мындан башка дагы сунуштарыбыз бар, кагаз жүзүндө беребиз. Рахмат.